Барыңыздарга салам достор. Гүлайым Мурзаева каналына кош келиңиз. Мурдагы видеолорумда ода бергендей эле бүгүн сиздерге грин карт үчүн анкетаны кантип толтуруу керектигин көрсөтүп беремин. Эртерээк көрсөтүп бере албай калдым, бирок эми деле кеч эмес. 10 ноябрга чейин дагы көп убакыттар бар. Сиз болсо ушул каналга катталыңыз, дагы лайк басыңыз. Эмсе кеттик. Грин карт үчүн анкетаны кантип толтурабыз? Ал үчүн биз DV Lottery State Gov сайтына киребиз. Сайт болсо акысыз. Кирип интернеттен толтурсаңыз болот. Анкета толтуруу үчүн болгону сизге чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорт, анан сүрөт керек. Сүрөттүн стандарты кандай болуу керектигин мен көрсөтүп берем. Бул болсо биздин башкы бетибиз. Бул жерден мына грин карт толтуруу үчүн инструкциясын бул жактан кирип, кенен окуп чыксаңыз болот. Жада калса ал жерде бир канча тилде бар, түрк тилинде бар, өзбек тилинде бар, украина, орус тилинде бар дегендей. Фото жогоруда белгиленген фото аябагында маанилүү. Мага дагы сүрөт кандай болушу керек деп абдан көп суроолор келген. Эмесе кирели дагы бир катар көрүп чыгалы. Негизи ушул анкетаны теп бат-баттан толтуруп чыгып кетпесе, кийинки баракчалар ачылбай калат. Ошондуктан 30 мүнөт убакыт бар дейт негизи, бирок 30 мүнөт эмес, жада калса 5 мүнөт дагы мен ача албай калдым. Сүрөттөргө келели. Бул мисалы болбойт деп турат, өзүңүздөр деле билдиңиздер. Бир тарабы көлөкө, көз айнек менен түшсө болобу? Көзүн көрүүсү үчүн дагы күндөн коргоочу да эч кандай көз айнек менен түшсө болбойт. Жоолук менен негизи түшсө болот дейт. Мага да көп суроолор келет, жоолук менен сүрөткө түшсө болобу деп. Бирок бул жерде фокус жок болуп калган, адам таанылбай калган. Бул сүрөт дагы жакшы тартылбай калган. Бул сүрөттүн болсо размери, өлчөмү такыр башка болуп калган. Ошон үчүн размери жөнүндө дагы азыр көрөбүз, жана жогору жакта окусаңыздар болот. Шарф болбойт, кепка дагы болбойт, бет дагы тосулуп калганы болбойт. Фон ак болуш керек. Ал эми балдар дагы ошондой эле стандартка ылайык сүрөткө түшүш керек. Мындай ата энесинин астында отуруп түшкөн сүрөттөр, жыргап түшкөн сүрөттөр жараксыз болуп эсептелинет. Сүрөттүн стандарттары тууралуу мына бул жерден кирип көрсөңүздөр болот. Ушул жерде мына жерде кандай форматта болуш керек, кандай өлчөмдө болуш керек, баардыгы жазылган. Ал эми сүрөтүңүздү текшерип көргүңүз келсе, анда мына бул жерден Start Photo Tool ушул жерди басып туруп өзүңүз ыңгайлуу кылып текшерип көрсөңүз болот. Эмесе биз өзүбүздүн баракчабызга баралы. Грин карт анкета толтуруу үчүн мына ушул жашыл кнопканы басабыз. Анан бизге бул жерде робот эмес экениңди далилдөө үчүн мына ушул цифраларды, тамгаларды теришибиз керек экен. Бул болсо биз грин карт толтуруудагы биздин башкы баракчабыз. Кийинки баракча үй бүлө, анан кийин балдарга тиешелүү болот. Биринчи бул сиздин фамилияңыз, анан атыңыз, анан middle name дейт. Биз фамилияны жазалы. Бүгүн бир мындай нейтралдуу эле фамилияны тандайлы. Мисалы Асанова Айка деп коелу. Middle name бул көбүнчө мисалы Америкада ортончу ат бар да, биз жакта middle name колдонулбайт, бирок бул жерге атасынын аты, отчествоны жазып келишет. Отчествоны жазган учурда ката берип, баягы грин картаны уткандан кийин дагы визага киргенде документтер текшерилет да. Мына ошол учурда маселелер жаралган факттарга биз өзүбүз күбө болдук. Ошон үчүн бул жерде no middle name деп белгилеп койгонубуз абдан туура болот. Асанова Айка албетте female, аял киши, эркек киши эмес. 3-чү пунктта маани бериңиздер. Мисалы бизде Кыргызстанда дейли биринчи күн жазылса, Америкада биринчи ай жазылат. Ошон үчүн биринчи айды жазабыз. Бул жерге мисалы менин туулган күнүмдү жазып коеюн, туулган күнүмдү, жылымды жазбаймын, азыр күнүм жазам. 11 август, мына бул август, бул күнү 11. Бул жерге мисалы 95 деп коеюн. Ушул күнү мени куттуктап турсаңыздар болот, тамаша ретинде. 4-чү пункт сиздин төрөлгөн шаарыңыз, мисалы Бишкек деп коелу бул жерге. Сиздин төрөлгөн, сиздин туулган өлкөңүз. Кыргызстан. Чыкты. 6-чы пункт бул көбүнчө бизге тиешеси жок. Анткени 6-чы пунктта кайсыл өлкө мисалы грин картка
катыша албаган болсо, мисалы ЖИБИ программасынан кире албаган өлкөдө төрөлгөн болсоңуз, анда сиз ошол өлкөдө башка да бир мүмкүнчүлүктү колдонуп көрсөңүз болот деген нерсе да. Сиздин мисалы жолдошуңуз башка өлкөнүн жараны болгон болсо, ошол аркылуу бул жака толтурсаңыз болот дегендей. Эми бул жерде Кыргызстан азыр грин картка катышууга укугу бар. Кыргызстан атынан катышат, Кыргызстандагы жарандар. Ошон үчүн бул жерде ЕС бойдон өзгөртүүсүз кала берет. Грин карта толтурганда 7-чи пункт бул грин картага анкета толтуруу үчүн сизде азыркы тапта мөөнөтү жарактуу чет өлкөгө чыгуучу паспорт болушу керек. 2 жана B бөлүктөн турат. Ошо 2 бөлүктүн бирөөсүнө жооп беришиңиз керек. Бул жерге жогоруда белгилегендей эле паспортуңузда аты жөнүңүз кандай болсо, ошондой кылып латын тамгалары менен бул жерге жазасыз. Кайра эле Асанова Айканы жазабыз бул жерге. No middle name, паспорттун номери. Паспорт номери негизинен C тамгасы менен жазылат дагы, башталат дагы бир 7 тамга болуш керек. Ошого биз болжолдуу түрдө B6-7ге чейин жазып коелу. Паспорттун номери болуп. Эми паспорттун мөөнөтүнүн бүткөн күнү. Сиз мисалы бүгүн паспортуңуз менен анкета толтуруп аткан болсоңуз, дагы 1 айдан кийин же 2 айдан кийин бүтүшү мүмкүн. Ал эч нерсе маселе жаратпайт. Болгону азыр сиз анкета толтуруп аткан учурда сиздин паспортуңуз жарактуу болуш керек. Ошол нерсе. Мисалы менин паспортумду бул жерге жаза турган болсок, дагы деле биринчи айды жазабыз. Февраль 15-2028 жылы бүтөт да. Мен дагы анкета толтуруп атканда башка паспорт менен, кийин визага кирип атканда башка паспорт аламын. Ошон үчүн 2028 жылы бүтөт. Эми сиздин паспортуңузду кайсыл өлкө берген? Кайсыл өлкөгө таандык, Бул жерде мисалы кыргыз болгону менен Россиянын жараны болушу мүмкүн, же Казакстан жараны болушу мүмкүн. Биз Кыргызстан деп Кыргызстанды эле толтурабыз. Бирок ушул жерде сиз башка өлкөнүн жарандыгын алган болсоңуз, ошол өлкөнүн атын жазасыз. B бөлүгү бизге тиешеси жок. Негизинен бул B бөлүгү ошол жарандыгы жок же кандайдыр бир ички коопсуздук үчүн загранпаспорт берилбеген учурларда, отказ кылынган учурларда ушул B бөлүгүн колдонушат. 8-чи бөлүк сүрөткө келди. Сүрөт жөнүндө жогоруда сүйлөштүк. Мен 2016 жылы ушул биздин грин картка анкета толтуруп аткандагы сүрөттөрдү колдонойн. Мисалы бул мен балдарымды уйкудан тургузуп, шашып алып келип түшкөн сүрөттөр. Мен өзүмдү коюп турайын, Айка болбосом деле. Мейлинг адрес бул сиздин почтовый адресиңиз. Бул жерге сиздин туруктуу адресиңиз же иштеген жумушуңуздун адреси жазылса болот. Биринчи бөлүгүгө жазсаңыз дагы, жазбасаңыз дагы болот деп турат. Ошон үчүн биз бул жерге жазбайбыз. Көбүнчө бул жерге аты жөнүн жазып коюшат. B бөлүккө бул сиз жашаган адресиңизди жазасыз. Экинчисине line 2га ошол жашаган квартираңызды жазылышы мүмкүн да. Мен бул жерге баарын эле жазып коемун. Мисалы микрорайон Жал деп коеюн, 15-2 деп койсок деле болот. Мына ушунун эле экинчисин бул лайнга коюп койсо болот. Мен чогуу эле жазып койдум, эч нерсе болбойт. Сири, сиз жашаган шаар. Биз Бишкек деп жазабыз. Кааласаңыз сиз Баткенди жазсаңыз болот. Кааласаңыз Таласы жазсаңыз болот. Эми сиз жашаган аймак. Ошол кайсыл областка кирет, кайсыл районго кирет. Биз эми мындай аймакты жазып коелу, Чүй деп, область. Zip код. Кайсыл жогорудагы эле Кыргызстан, 10-чу пункт бул азыркы тапта кайсыл өлкөдө жашайсыз. Мисалы сиз Кыргызстандын жараны болгон менен башка өлкөдө жашашыңыз мүмкүн. Ал кадимкидей эле көрүнүш, эч кандай маселе болбойт. Ошондуктан бул жерге сиз өзүңүз жашаган өлкөнү белгилеп кое бериңиз. Мен эми азыр мисалы Америкада жашаймын, бирок мен Кыргызстандагыларга түшүнүктүү болуу үчүн Кыргызстандын атынан толтуруп атам. Ошон үчүн Кыргызстанды деп
бул жакта белгилеп кое берем. Phone number жазса дагы, жазбаса дагы болот. Милдеттүү эмес экенсиң, ошон үчүн биз жазбай өтүп кете беребиз. 12-нчи email адрес, бул сиздин электрондук адресиңиз, абдан маанилүү, жазышыңыз керек. Анткени сиз кейс номериңизди жоготуп алганда дагы ушул email адресиңиз аркылуу ушул жактан кайра восстановить этип калыбына келтирсеңиз болот. Мен өзүмдүн адресимди жаза берейин. gmail.com. 13-чү пункт бул сиздин билимиңиз тууралуу. Green картка анкета толтуруп, бул жака келүү үчүн көбүнчө ушул 18 жаштан жогору болуш керек. Сиздин аттестатыңыз болуш керек. Ошондуктан бул жерде мына белгилеп коюшуңуз керек. Мисалы, башталгыч класстар, орто мектепти бүтпөй калган, орто мектепти бүткөн, же болбосо кесиптик лицейлерди бүткөн, университеттин айрым курстарын бүткөн, университетти бүткөн. Мисалы, биз ушул университетти бүткөн. Bundan кийинкилер ошол жанагы илимдин докторуна чейинки акырын тепкичтер, же болбосо мына vocational school'ду белгилесеңиз болот. Орто мектеп бүткөн болсоңуз, бул жерди белгилесеңиз болот. 14-чү номер сиздин үй бүлөлүк абалыңыз, үй бүлөлүк статусуңуз. Ушул жерде аябагандай көп чаташкан суроолорду беришет. Үй бүлөлүк ар кандай абал, ар кандай статустар бар. Эгерде чын эле сиз мындай кайсыны белгилешиңизди билбей аткан болсоңуз, Instagram'дан бул аккаунтка кайрылып, ошол жактан маалымат алып, же ошол жака толтурсаңыздар дагы болот. Мисалы, сиздер үйлөнүп, бирок ЗАГСыңыздар жок болсо, анда албетте мына киресиздер. Бул болсо үйлөнүп, анан сиздин күйөөңүз же аялыңыз Американын жараны эмес, жана Америкада мыйзамдуу жашабайт болсо, ушул биз ушуну белгилегенбиз. Бул үйлөнүп, бирок сиздин аялыңыз, күйөөңүз Американын жараны жана Америкада мыйзамдуу жашаса, бул ажырашкан болсо, же болбосо үй бүлө баягы юридикалык жактан да башка болгон болсо, бул айтор мына ушундай. 15 сиздин канча балаңыз бар? 21 жашка чейинки сиздин балдарыңызды бул жерге кошсоңуз болот. Сиз утуп калсаңыз, сиз менен кошуп аларды ала келе аласыз. Мисалы, 1 деп коелу бул жерге. Анан кийинки баскычка өтөбүз, анан үй бүлөлөрдү толтурабыз. Эми экинчи бөлүккө өтөлү. Мына экинчи бөлүк бул сиздин үй бүлөңүзгө тиешелүү. Биринчи сиз жубайыңыздын же жолдошуңуздун аты жөнү менен баштайсыз, анан балдарыңызды толтурасыз. Бул жерге мисалы ошо жолдошуңуздун, мисалы биз азыр Айка толтурдук, эми Айканын күйөөсүнө толтурайлы. Мисалы дейли Тамирбеков. Анын аты ким деп коелу? Бек деп коелу. Middle name мурдагыдай эле жок. 14-чү пункт бул туулган айынан баштайбыз. Ошол төрөлгөн күнү, айы. Мисалы январь, 17 январь 1980 деп койсок болот. Ал эми күйөөсү болуп аткандан кийин mail болот. Кайсыл шаарда төрөлгөн? Биз Бишкек деп коелу. Бишкек. Эми кайсыл өлкөдө төрөлгөн? Ошону жазабыз. Айырмаланып, бул жерде азыраак маалымат жазылат. Экинчи баракча мындай жөнөкөйрөөк. Эми сүрөткө мен өзүм жолдошумдун сүрөтүмдү кое берейин. Ушу болуш керек. Биз 2016-жылы эмеде түшкөн сүрөттөр дагы деле сакталып, 15 эми балдарга келдик. 15-чи пункт бул балдардын пункту экен. Фамилиясы жазалы. First name, мисалы, аты жөнү Нурлан деп коеюн мен. Middle name кереги жок. Кайра эле төрөлгөндүгү тууралуу маалыматтар. Мисалы, февралдын 2 февраль 2010-жылы. Уул болуп атат. Кайсыл шаарда төрөлгөн дейт. Сиздин балаңыз кайсыл шаарда төрөлгөн дейт. Мисалы, биз Бишкек. Эми кайсыл жерде төрөлгөн болсо, ошол жерди жазабыз да. Биз мындай болжолдуу түрдө эле Бишкек деп кайра эле жазалы. Кийинкиси кайсыл эми өлкөдө? Сөз түрдө бул жерде өлкөнү, анан шаарды көсүнтеңиз сурайт.
кийинки кайра эле балдардын сүрөтү дагы чоңдордун сүрөтүндөй эле стандартка жооп бериши керек. Бул жерде мен азыр өзүмдүн уулумдун сүрөтүн коеюн. Эми continue. Мынакей. Эми ушул жерден биз текшеребиз. Бул биринчи бөлүк, бул экинчи бөлүк. Аты жөнү, сиз жөнүндөгү баардык маалымат, паспорт боюнча баардыгын тамгаларды текшерип чыгабыз. Себеби баары туура жазылышы керек. Бул абдан маанилүү. Кыргызстан, сүрөт, zip код баары жазылыптыр. Эгер мына бүттү. Ушул жашыл сабметти баскан болсок, анда биздин анкетабыз толтурулуп бүттү дейт. Андан кийин сизге атайын номер, кейс номер берилет. Мына ошол номерди сиз сүрөткө тартып алып, телефонуңузга тартып алыңыз, жада калса блокнотторуңузга жазып алыңыз. Айтор 6 айдан кийин ушул май айында грин карттын жыйынтыктары чыкканда мына ушул өзүңүздүн кодуңуз менен сиздин мына грин картты уттуңузбу же утпадыңызбы, мына ошону менен билесиз. Ошондуктан аны жакшы сакташыңыз керек. Мен эми азыр бул жашыл кнопканы баспайм, анткени биз уже Америкада жашайбыз, грин карт менен келгенбиз. Ошондуктан болгону сиздерге көрсөтүп берүү үчүн бул видеону тарттым. Мен оюмча сиздерге пайдасы тиет болуш керек. Кимге пайдасы тийген болсо мен абдан кубанычтамын. Буюрса кыялыңыздар орундалып, Америкага келүү максатыңыздар бар болгон болсо, анда орундалсын сөзсүз түрдө. Ушул каналга катталганды унутпаңыздар, лайк басканды унутпаңыздар. Мүмкүн бөлүшкөндү дагы кошуп коеюн, бөлүшүп турасыздар дейин. Сиздердин жакшы көргөн кызыңыздар Америкадан дайым кызыктуу видеолорду даярдап турат. Сиздерге кызмат кылганга абдан кубанычтамын. Дагы көрүшкөнчө, жакшы күндөрдө көрүшөлү. Пока-пока. Каналга катталганды унутпайбыз.